күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин ат артып суу кечип келген ардактуу конокторубуз. Көк муздан таажы тагынган, ак кардан тон жамынган, чокусу болуп чапчыган, буурунда куштар шамшыган, ала тоонун койнунда, ысы көлдүн боюнда, чоң сарой айылына кош келиңиздер. Азыр сиздердин алдыңыздарда Таздар уулунун кулуну, чоң сарой айылынын тургуну, айылыбызда төбөсү көрүнгөн мырзабыз, 4 баланын атасы, эң башыбыз Ахматов Ринатка сөз берилет. Ассаламу алейкум бир туугандар, кош келип алыпсыңар. Аман эсен жүзүңөрдү көргөнгө чоң кубанычтамын. Бүгүнкү биздин бир тууган арасындагы ымалабызды дагы бекемдеш үчүн бир чай үстүндө биздин 100 жылдыкка кош келиңиздерге менен чоң кубанычта бир туугандар менен жекеле мына биздин ата улуу агаларыбыз менен эже жеңелерибиз менен баарыбызга бүгүнкү көңүлүңүздөрдү буруп койгуңуздарды суранам. Жакшынакай өткөзүп, күлүп жайноо менен жакшы бүгүнкү күн, эртең тарых болот экен. Ошо тарыхты жаза турчу жаштардан болсун, биздин келечек өсө берсин. Өскөнгө баарыбыз салым салып, ушунун баарын ынтымакта түштүк түндүк деп бөлүнбөй, кеминден, оштон, нарындан эми буюрса жаңы туугандар келип атат, ошолорго да кошуп таанышабыз. Бүгүнкү күндү тойду ачык деп жарыялайм. Естемейбиз качан эл болобуз. Ушул ата-бабабызга бир Куран окуп кетели. Бардык нерсенин барын өтө турчу нерсени атан эстебесе ким? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma zayyina bi zinatil Kur'an wa akrimna bi karamati Kur'an وشرفنا بصفحة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بصفحة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمات القرآن. Жараткан Аллахым, ушул Куран аяттан пайда болгон соопту бүткүл ааламдан өтүп кеткен момун мусулмандардын рухтарына, жараткан Аллахым Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, аны үйлөрүнө, сахабаларга, ушул алакан жайып отурган бир туугандарыбыздын бул жалган үйдөн өтүп кеткен урук туугандардын рухтарына багыштадык. Жаткан жерлерин, жай топурактарын торт имандарын саламат кыл. Я Роббил Аламин, кыямат күнү бардык момун мусулмандарды өзүңдүн 5-8 eşinin kalan eşinin girişlerine güçlük ver. Ya Rabbil Alamin, tirilerimize iman rızkı berekeni ver. Ya Rabbil Alamin, kıyamet kayın günü bardığımızda Ya Rabbil Alamin, şerrine kılmay, bardığımızda Firdevs Bey'inin kapsar susunun içine nasip kıl. Ya Rabbil Alamin, tirilerimize bu dünya ahiretin baktılığını ver.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Bunun batırları, jana palvandары, Alike Batır, Kamançı Batır, Bultu Batır, Bölük Batır, Şarık Palvan, Kutulmuş Beydi, Eyvallı'da Batır'dı, Temircan Beydi, Moldo İsa Minbaşı'nı, Madi Minbaşı'nı, Mamet Palvandı, Abakiroğlu Törebek Alp Palvandı, Törebekön Palvandı, Mama Sadık Palvandı. Janada bizden tükkü atabalarımızды eskerdik. Hazır emi Renat aytkanday Astarkongo söz türde bata bulunat emespi. Uşu жерден сакалдуу агаларыбыздан бата берип коюшту Astarkongo. Renat. Bata. Жаңа айке келдесем сакалдуу уюштуруучулардын башына Саламатсыздар, туғандар. Біз Қырғыз елінде біз таздарлары 14-ші жылдан бері түштік, түндік. Сонда туғаншылықты арттырып, мына бағымыз уже екінші жолы бүйірімізді тозып, шұлдық құрылтай өткізіп отырмыз. Şu barlarga, bala-chaqalarga, o'zinglarga artib turib turganlarda yuzga chiqib bala-chaqalar baxtli bo'lib qaramaydi u. O'sha biz qachon bo'lsa da bizdan keyingi bala-chaqalarimizni o'sha tük tazlar tug'ganda bir-biri bilan yo'lishib, tug'ganlashib yursin. O'shani bizdan Alloh taolo qo'ldan tursin. Amin. Kongo көңіл бұрып, чай içip отыруының үстінде барлаша берелі. Азырқы сөз кезегін біздің айлымыздың төбесі көрінген мырзалары, айлымыздың мықты уландарына, уылдарына сөз берелі. Біздің айлымыздан Микбашы, өзің бияққа келіп берсең, Ринат. Біздің Шайыбек ата айыл аймағындағы жергілікті кеңештің депутаттарының төрағасы қалай құбады ішті. Төбесі көрінген мырзаларымыздың бірі Қапар Тоқсыбаевты, депутат, ушул біздің жергілікті кеңештің депутаты. Анандағы біздің айлымыздың башы көрінген ұлуларымыздан дағы келіп берсеңіздер жерге Байтереков, Аманқұл байке. Бір туғандар, байкелер, енелер, жол қаратып келгеніңерге чоң рахмат. Алтындарым, дайыма жақшылықтарда жол ұшалы, Құдай шүгіндер үсті құт қылсын. Ар бір бенденің тілегіне жетсін. Іштердің қандай сый көрсіңір, жақтағы қалған, келбей қалған бір туғандарға айта барғандай болғыла. Дайыма Құдай ұшы жолық тұрғандан айырбасын. Ушул экинчи айланба болуп атат. Экинчи эмес ушул 10-чу, 20-чу, 30-чу болуп кете берсин. Бизден кийинки келечек ошону улай берсин. Келгениңерге чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Көл жергебизге куш келипсиздер. Мына бүгүн жакшы күн болуп турат. Ушул аймактарыбыздан бери бүгүн курултайыбызда чогулуп отурабыз. Ушул курултайды баштап берген биздин агаларыбызга чоң рахмат. Миң мертебе ушундай эл жерибизди көргөзүп, бир туугандарды көргөзүп, чогултуп, тамак ичип, ошо тамак үстүндө жакшы сөздөр айтылып, ошо баштап бергенине чоң рахмат. Ушул биздин аймакта бүгүн болуп аткан курултайыбыз жакшы өтсүн, жакшы маанайда келип кетет деп биз ишенебиз. Ана биз агаларыбыз менен, аталарыбыз менен кеңешип, сүйлөшүп, ушул өзүбүздүн Эшмурат уулубуздун 100 жылдыкта тоюн кош байрамды өткөрүп атабыз. Ошол кош байрамындагы ушул даамдатып кетсин деп, ушул силерди алыстан келип ушул бирге өткөрөлү деп ушундай даярдыктарды көрүп атабыз. Жакшы отуруп, жакшы маанайда кетишиңиздерди биз тилектеш болобуз. Жакшы отуруңуздар. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү ушул болуп аткан маарекебизге куш келипсиздер. Ош жергесинин нарынан
Таластан келген қонақтар, денсаулықта бололу, баарыбыз бир тууганбыз. Жакшы тойлорду кезигишели. Денсаулықта келип, кайра денсаулықта келиш керек да. Баарыңарга денсаулық. Урматтуу бир туугандар, аман эсен келип алышыңыздар менен баарыңарга денсаулык, ийгилик, жакшылык каалайм. Урматтуу таздар, коомдун коноктору, бүгүн жанагы уктуңуздар 2 майрам болуп атат, 100 жылдык болуп атат, курултайыбыз болуп атат. Ушка келип бериңиздерге чоң рахмат. Муну менен мен айткым келет. Бул жана бай айтты, тигилер айтты. Бул уже 2-чи круг болду. Биз көрбөгөн жерлерди көрдүк, Ошту бар, Ошту көрдүк, өзгөнүн көрдүк, Жалал Абадтын көрдүк, Көкөнөктү көрдүк, чүйлүктөр, кеминдиктер бергенде. Ат башыга бардык, ал жерде жанакы Ташар Абадты көрдүк дегендей. Туугандар болуңузду көрбөйт да болчубуз да. Ошол ынтымагыбыз улана берсин. Мындан дагы жакшы жерлерге баралы, бири-бирибизди сыйлап, конок кылып, курултайыбыз улана берсин. Карып бараткандар акырын карып, артыбыздагы жаштарга берели, жаштар ошону уланта берсин. Урматтуу коноктор, мына бизде Тескейден келген туугандарыбыз да бар. Азыркы сөз кезегин Тескейлик туугандарыбызга берели. Кыргыз жолу коомунун төрагасы, төрайымы, 40 руудан түптөлгөн Кыргыз эл биримдигинин коомунун өкүлү Бермет Абдыкеевага, анан Алмаз Атыкеевга сөз берилсин. Арбаңыздар туугандар, бүгүнкү чоң улуу тарыхый майрамыңыздар менен куттуктайм. Саламатсыздар, агайлар айтканчы, Жанова айтмакчы, агайлар айтмакчы, экинчи ирет ушул көл жергесинде таздар урусунун ушундай бир чоң жыйыны, курултайы, майрамы болуп атат. 100 жылдыкка да туш келип атат, бул өтө чоң жакшы нерсе. Анан биз Тоңдон келдик, Тоңдо ушул Элчебек атадан тараган биздин 4-чү атабыздан келген урпактар жашайбыз. Ушул Табылды деген атабыз 5 баласы, агаларым катышып жүрөт, Чолпонбек деген агам бар катышып жүрөт. Бүгүн тилекке каршы ал кишинин иштери болуп келе албай калды. Мен карындашымын, кичүү карындашымын, бирок ар дайым ушу сиздердин тойлорго катышып калам. Биринчи жолу Чоң Сарайда тосулганда көчмөндөр оюнуна бараттык эле дагы катышып кеттим эле. Былтыр Оштогу иш-чара болгондо Ошто элем дагы катышып калдым. Азыр Тоңго эс алганы келдим эле дагы катышып калдым. Буйрук экен да. Анан өзүм Бишкекте ушу 7 дуа менен иштешем. Коомчулук менен Кыргыз жолу деп каадаса, Түрк-Адат, улуттук баалуулукту жайылтуу максатында көп иштерди кылып жүрөбүз. Мына азыр закондорубуз чыгып атат, Нар, Насил, Үрп-Адат жана башка чоң биздин мыйзамдарыбыз чыгып, элибиз өзүбүздүн жолубузга түшүп, өзүбүздүн ата-бабаларыбызды даңктап, ушинтип ошондой маселе болуп атат. Азыр эскерип атабыз, Куран окуп атабыз. Андан сырткары мына Жанова айткан Кыргыз эл биримдиги деген коом бар, 40 руудан түптөлгөн. Анан ошол коомдун өкүлү болом, жакында эле улуу башчылар менен жолугуп, ушул иш-чара болот. Кудай буйрса сентябрда ар бир улуу өзүнүн эң тамгасын тактап бекитип атат. Анан Кудай буйрса ушул күздө 40 улуу башын биригип, туусун көтөрүп дагы бир чоң иш-чара болот. Мамлекеттик деңгээлде, республикалык деңгээлде. Анан сиздерге маалымат катары айтып коеюн. Ар дайым ушинтип курултайда жаңгыз барып калам, бир сарбагычтардын курултайы болду эле, жаңгыз аял мен болгом да, ошондочу келип катышып. Азырда ушинтип катышам, сыймыктанам. Анткени таздардан чыккан кыздар ушинтип эл менен аралашып иштеп, ушу сиздерге кандайдыр бир деңгээлде аял заты да, жар аял заты катары мээримдүүлүк, жакшы ынтымак, биримдикке мындай жардам берип, аял ошондой да улутту ырыскын уютат жеке мына келип атат. Анан өткөн уру башчыларга да айттык, эмнеге ушу курултайларга аялдарды да аралаштырбайсыңар деп. Жалаң эркектер чогуу болот депчи. Анан эми туугандар, сиздердин дагы агаларым, бир туугандар келет, Тоңдо биз эртерээк келе берели деп иним экөөбүз келип, анан элдин жардамы менен мына ушу дасторконду сиздерди сыйлаганга кандайдыр колубуздан келишибиче
сан кошуп жатабыз. Анткени сиздердин да сыйларды көрүп жатабыз. Ошол туугандар, агайлар, арабызда агайларым бар, иңдерим бар. Ар дайым ушундай башыңыздарды көтөрүп, ынтымак биримдик менен ошол уруунун ынтымагын, таздардын биримдигин түптөп эч качан ушундай жөрөлгөнү унутпаңыздар, Assalamu alaikum. Урматтуу аталар, агалар, туугандар. Сиздерди ушул кош, мен түшүнүгүм боюнча бул жерде кош байрам болуп атат. Биринчиден ушу Тескейлик Сарайлык туугандарыбыздын келгенде 100 жылдык мааракеси экен. Ушул общий таздардын чогулушуна дал келип калганына дагы Алла Таала ыраазычылыктар болсун. Ошол кош байрамыңыздар, кош тоюңуздар кут болсун. Эжем айтмакчы, ушу Кыргызстандын булук бурчтарынан ар кай жагынан келип отурасыздар. Ушу Ысык көлүнүн жээгинде, керемет Ысык көлүнүн жээгинде жакшы эс алып, биздин агаларыбыздын сыйын көрүп, аман эсен ойноп күлүп кетиңиздер. Биздин таздар уурусунун азыркы күндө баш көтөрүп жетектеп келе жаткан Көчкөн бай Төрөкулов агабызды чакырабыз. Бул киши таздар уурусунда эң азыркы моментте жетектеп жүрөт. Маданияттын мыктысы, Кыргыз Республикасынын басма жана полиграфия ассоциациясынын төрагасы, таздар уурусунун баатырлары жана палвандары китебинин автору Көчкөн бай Төрөкуловда сөз. Урматтуу таздар туугандар, мына экинчи жолу Көгүлтүр көлүнүн жээгинде кадимки Калыбул Ойланын кабырынын жанында отурабыз. Мен ушул жерде отурганыма аябай сиздерди көрүп толкунданып атам. Мына бир тууган болуп 15 жылдан ашып, бир тууган болуп катышып, түндүк түштүк болуп, бир тууган болуп катышып жүрөбүз. Урматтуу Сарайлык таздар туугандар, Кеминдик туугандар, Кочкорлук туугандар, баардыгыңыздарга Оштук таздар туугандардын атынан ысык салам. Биздин таздар туугандар Кыргыз элинин ичинде бирден биринчилерден болуп, ушул түндүк түштүк маселесине көпүрө болду. Бирок мына 15 жылдан бери бирок ага чейин эле катышып келген экен. Мен ар дайым айтып жүрөм, мына Кудай берген Кошоев бабабыз Ошто өзүңүздөр билесиздер, көп жыл түштүктө Олсполкомдун төрагасы, обком бир секретары болуп иштеген. Мына ушул киши биздин кадимки Каракулжа районундагы 7 жаш колхозунун башкармасы Бердибаев Кадыралы менен дос болуп, таздар болуп, үйүнө чейин барып, атасын ушул кадимки биздин жерибиз Каракулжа 3 көл деп коебуз, 3 көл ата ушул жерге чейин алып барып, ойнотуп, көрсөтүп, мынандай таздар туугандарыңар бар экен бар деп көрсөтүп келген экен. Эми ал убакта өзүңүздөр билесиздер, запрет болгон мындай. Мындай уурулук маселени көтөргөнгө өтө запрет болгонда. Андан кийин мына кадимки Кыргыз мамлекетинин гимнин автору, Кыргыз эл акыны Жали Садыкова агабыз бир мезгилде ушул киши дагы тууган издеп Каракулжага барып калган экен. Каракулжага барганда райком партиядан Исматиле Парпиев деген агабыз бар, ал киши катышып жүрсү эле. 2 жыл болду, көз өтүп кетти. Мына ушул кишини коштоп бар деп бош берет экен машинага. Анан бир машина кетип атып, бул жерде ким турат? Бул жерде ким турат деп сурап кете бериптир. Бирок таздар деген элди таппаптыр да. Анан ошо биздин айттын тушуна келгенде, тиги коктунун ичинде айыл көрүнөт, ким жашайт десе, ал жерде буйга
ушулга деген жери бар, таздар деген эли бар деген айтып бериптир тиги киши. Таздар деген эли бар беле? Анан унчукпай калыптыр. Бир аз өткөндөн кийин анан кийин машинаны токтотуп, мен дагы таздар болом деп өкө ошол жерден өкө тиги таздар чыгып анан туугандашып, мына ошондон бери дагы анда бир катышып башталды. Жакшы катыш башталды. Жал Садыковабыздын юбилейлеринде ушул түштүктүк туугандар келип, ат мингизип, куттуктап атты. Андан кийин да бир солгундап кетти бул катыш. Мен эсимен чыгып баратат, 10-жыл болсо керек, мына Көкжар ресторанында ушул элчи атабызга Куран окутабыз деп, ушу кеминдик туугандар, кошкорлук туугандар чогулуп Куран окутууна түштүктүк таздарлардан дагы чакыралы деп, мени Жаңа Жамшитовду Карибай экени чакырыптыр. Аны кабарды мына Эсенбайга, ушул 2-3 каттоону Эсенбайга эме болду да, себеп болду. Карибай экеге. Карибай эке менен мурунтан тааныш экен. Анан биз барып ошондон уланып кетти. Биринчи курултайды мына кошкорлук туугандар Соңкөлдө өткөзүп берди. Эң жакшы болду. Анда кандай аксакалдарыбыз бар эле. Мына андан бери 15 жыл өтүп атат. Жакындап атат. Өзү өтүп кетти. Андан кийинки мени мына ажайып Ажике жайлоосунда өткөздүк. Биз чакырып, мына бир тууган болуп калдык. Карапайым эл менен катташып, бир боор болуп калдык. Көргөндө бири-бирибиз менен кучакташып, саламдашып калдык. Түндүк түштүккө бөлүнбөй. Андан кийинки Ажикеден кийин мына Сарайлык туугандар өзүңүздөр өткөздүңүздөр ушу Көгөлдүн жээгинде. Өспөндөр оюну өттү ал мезгилде. Чогуу эң жакшы жогорку деңгээлде тостуңуздар, ыраазыбыз ал мезгилде. Ушул дасторкондун үстүндө таздар туугандары чогулушуп, баарлашып отуралы деп чогулуп отурбайбызбы? Анан ушул жерге азыр Кыргыз элинин ажайып кооз жерлеринин бири болгон Ош жергесинен, Өзгөн жергесинен жана да Каракулжа аймагынан бизге конок болуп келип отурган конокторубуз Жамшитов ага, Жаңыбай Жамшитов агабыз. Бул Жаңыбай Жамшитов агабыз курулуш иштери боюнча эмгек сиңирген курулушчу да бул киши. Өзүңүз баш болуп Ош областынан келген, Ош жергесинен келген, Өзгөн жергесинен келген, жана да Каракулжа аймагынан алып келген конокторубузду эриштип алып келип бербейсизби бул жака? Конокторго жашнакай кээ уруп, жашнакай сөздөрүңүздөрдү айтып, анан дагы тилектериңиздерди айтып кетсеңиздер. Биринчи курултайды кочкорлук туугандарыбыз өткөзүп, ошондо Асанкул деген аксакал мондай сөздөрдү айткан, абдан чечен, акылман, философ аксакал эле. Биз силерди сарт деп жүрсөк, биз кыргыз эмес экенбиз деди. Айткан сөзүн укула. Силердин улагыңар смертельный экен деди, а биздики детский экен деди. Силердин жашоо турмушуңар биздикинен 10 эсе экен жакшы деди. Силердин маданиятыңардан биз калыппыз деди кыргызды. Ошентип Асанкул, ошол абаңар, атаңар, ошол аксакал агабыз ошентип бизди ошентип айткан. Эми көп жылдан бери биз мына жылда курултай өткөзүп жүрөбүз. Чындыгында айтканда, моундай биздикиндей таздарлардай өткөзгөн
Hiç kim yok. Ötközüşün, çoğun kılıp, nemetişip, andan keyin biz bardığımız çoğulganda dağı özümüzчө сүйлөшүп, кандай биз ушул маданиятты гана сүйлөшүп, өзүбүздүн сан жырабызды гана сүйлөп, өзүбүздүн бүт тууган уруктар жөнүндө сөздөрдү жасайбыз деп туруп, анан башка политика, кирбейбиз, ошондой өткөзөлүк деп туруп, ошентип өткөзүп жүрөбүз. Ошон үчүн биз ушунча жылдан бери бирге болуп жүрөбүз. А эгер политикага кирип кетсек, биз эч качан уже экинчи жолда чогулбайт элек. Мени шайлап кой, аны кылып кой, муну кылып кой деп туруп. Биз тууганбыз. Ушундай туугандарыбыз бар, ошон үчүн ошо менен сыймыктанабыз деп, бири-бирибиз туугандарды жакшы көрүп, ошон үчүн ушул деңгээлде ушинтип өткөзүп жүрөбүз. Ошон үчүн мен бардыгыңыздарды абдан куттуктап, ушул жерде отурган бардыгыңыздарды жана айтып кеттим, биздин бала чакалар дагы ушундай биздин тууганчылыкты арттырып, жакшы болуп жүрөлү. Эми болсо жанагы бул жердеги кеминдик туугандарды куттуктап коелук дедик. 100 жыл болуптур бул жака келгенде, кеминден ушул жака келгендерине. Анан кийин ошону дагы биз үчүн той болсун деп туруп айтты эле. Ошон үчүн биз сиздерди бардык көлдүк туугандарыбызды ошо менен абдан чоң куттуктап коелук деп айттык. Андан тышкары азыр мен сөзүмдү бүтүрүп атам. Көлдүк туугандар неме? Ринат, мына өзүбүз жанагы сүйлөшкөндөй, мына бардыгыбыздан атыбыздан ошо куттуктоо кагазыбызды берип турам. Бардыгыбыз бактылуу талайлуу бололук. Эми болсо мен сүйлөп калдым, биздин аксакалдарыбыз да бар. Азыр сөздү мына өзүбүздүн аксакалга берип коелук. Туугандар, түндүк түштүк талдарлар, бардыгыңыздар эсен болуңуздар, бала чагаңыздар менен ушинтип жакындан катташып, жакындан тууган болуп жүрөлү. Рахмат баарыңарга. Урматтуу туугандар, бүгүн насип экен, Алла Таала насип кылган экен. Мына Алатоонун биримети болгон Суу көлдөн келип, туугандардан таам татып атабыз. Жаңыбайга айтып кетти, 14-жыл баштады дедик. Канча жыл болду? Ошодон бери, ошол убакта улуу муундар келдилер. Олордун көптөрү келбей калды азыр. Ошол азыр бара-бара мына көрүп атам, жаш балдар, бизден кийинки муундар келип катышып атат. Ошон үчүн бул туугандык, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ушу туугандык мына ушуну айтат, уланып келатат деп. Акырын аркабыздан ушу көп жаштар ушинтип кошулуп келатат. Урматтуу көлдүк туугандар, сиздерге чоң рахмат. Мына кыргыз эң бала чакасына бербеген, үй бүлөсүнө бербеген тамакты мыйман келгенде коет. Ошон үчүн мына мыймандуулук деп бар дасторконду жаркыратып жасап таам таттырып атасыздар, чоң рахмат. Анан кийин эми Жаңбай ака кичине сөз кылып кетти, убакыт бар да. Биздин дагы бир өтө мындай айтып кеткен жер, Ошбекте тополоң болгон убакта буякта көп адамдар өзбектер менен сарттар урушуп атыптыр деп жүрүшкөн. Көрдүңүздөр кандай мааниси ушу? Мына 11 жыл, 14 жыл, 11 жыл болуп кетип атыптыр, андан бери мына көрүп атат. Мына Ачке жайлоосуна барганда да айтты, сарт деп орусча айтканда, настоящий кыргыз ушакта турбайбы деп көрдүм. Тигилген кыргыз үйлөрдү, саалып аткан бээлерди, жайылып жүргөн малды көрүп. Мына ошентип мунун бир эң жакшы жери Жаңбай акага да бир рахмат ушу баштап кетти. Тууганын тупурак алтын деп мына бири-бирибизди тааный баштадык. Ошондой эле эми мындай бир кичине болсо, ол сарт эмес, ал жакта кыргыздар экен деп жүрсүн. Кийинки поколение. А мурдакылар эми кетип калды. Анан эми бул келип жөн эле келип эле чай-пай ичип,
сүйлөп кетип калбай эмес. Мына карап турган кийинки биздин жаштар азыр келгенде бири-бириңен адресиңерди жазып, телефон алып, достошуп, кудалашып, буга чейиндер болуп атабыз. Дагы ушул уланта беришибиз керек. Бул ушул максатыбыз биздин. Туган тупрак алтын деген ошол. Түштүккө барсак биз күтүп алып, бул жака келсек силер күтүп алып, мына кыргыздын меймандостугу ушул. Анан бир чынды мен кайталап кое берем, жаңа айткандай политика эмес. Бул кыргыздын бири-бирибизге элеткан саз санатын, ата бабадан калган мындай сыйлоо, тууганды сыйлоо улантып келатабыз. Ошонун үчүн мына жерде баардык Алла Таала насип кылган адамдар баардыгыбыз келе албайт экенбиз. Ушу келип атабыз, баардыгыңарга ден соолук болсун, ишибизде ийгилик болсун. Анан заманыбыз тынч болсун. Заман жакшы кетип атат. Заманыбыз тынч болсун, ушундай жолугушуулар, ушундай туугандар көп болот. Ошон үчүн баардыгыңызга рахмат. Көңүл бурганыңыздарга. Ушул ынтымак бар жерде ырыс бар деп, ушунубузду ушу убакыт жаштарды ээрчитип берип, түбөлгө улантып жүрөйлү. Чоң рахмат сиздерге. Биздин бир тууган, таздар туугандар. Мына биз дагы буга чейин биздин агаларыбыз келип, 10 жылдар Гамайганын инициативасы менен бул нерсе уюштурулган. Биз дагы келебиз деп көп самачылык менен насип экен Алла Таала. Бүгүн келип ушу таанышуу эмесине келип отурганыбызга сүйүнүчтөбүз. Биз Жалпакташтын өзгөн районун Жалпакташ таздарларыбыз. Биз ошо эки элди түйүндүк түштүк деп, ошол бириктирип, ушулардын кийинки келечеги, Кыргызстандын келечеги жакшы болсун, ошо эки жактын арым-карым катнаш болуп, кыз алышып, бул үйлөшүп деген нерсени традицияны менен бейилишүү бир уулуму жетөөбүздүн Барскоонун чоң жаргылдатысы дегендерден келин алдым ушулчу. Эки элдин ынтымагы үчүн деп мындайча. Ошондой традицияны биз дагы ошо жогорудан кийин да улап, ушу нерселерди биз улап, кийинки поколение, кийинки буунга бул нерсени будан да жакшы жайып деп жаңы ошо сиздердин эмеңиздерди жакшы улап кетишке да жакшы инициатива көтөргөнүңүзгө рахмат. Assalomu alaykum, hurmatli tug'anlarim. Tinchsinglarmi, amalsinglarmi? Alısты Karavlı'nın Acık ayından geldim ben. Emicomuz varken geçip kaldık. Rahmat amal ekensine şunçalık eldik, çoğultup, tuğanları çoğultup, baş koşturup, size söyleyip, onlara jaş demirler olan ekensine çok rahmat emicomuz varken elde tavız, geçip geldik. Diliginde geldik de aman ekensine, tınç ekensine, Allah'a şükür, uşağın, Allah'a şükür deyip, tınçılık, dokçuluk, molçuluk, Kırgızstan'a tınçılık olsun. Şunu kalayım. Aleyküm, köylük tuğanlar, toyumuzlar kut bolsun. Hoş bayram eken, kurultayda ötközüp atasızlar, 100 yıllık hoş ötközüp atasızlar, toyumuzlar kut bolsun. Kemindeki narınlık tuğanlar, bizi hoş tuğanlardan salam. Bayakı Alpak'ın Arslanbek'in sözünden başlaydı. Kavarın күнгө жетсе да калдык эми. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт. Ошо элди чогултуп, жалпы таздар урусун чогултуп, мына экинчи жолу келип атабыз. Мурункусунда Саройдо өткөздүңүздөр. Азыр бул жерде өткөзүп атасыздар. Аябай жакшы конок кылып атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Мына аксакал сиздерге уюштурган сиздерге рахмат. Эми жаштар дагы биз дагы ынтымактуу бололу, атаңыздардан биз дагы ынтымакты бекем деп бир бололу, ынтымак бололу. Бар болуңуздар, бир болуңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу көйлүк туугандар. Жалпы жети туугандан келген таза туугандарым. Мына бүгүн келип ушул жерде көйлүк туугандардын эки мындай кош майрамына түш болуп атабыз. Биз ушу келип берде жайгашып отурганыңыздарга тазадан 100 жылдык мааракеңиздер экен. Экинчи биздин жалпы ушу калган таздар туугандарды чогултуп, баш коштуруп ушундай кичине мероприятие кылып атасыздар. Чоң рахмат сиздерге.
Эми бул биздин таздар коомунун баягы мен макалда учкундан жалындыгына учкуну биз болгонбуз. Мына аксакалдарыбыздар өтүп кеткен Токтосун дегенде таанысаңыздар, Токтосун наштем таанысыңдар. Жаңылайкан тааны Токтосун деген өтүп кеткен. Биз ошо Жипромдо 3 эме жашайбыз. Эменин жердин 3 баласы. Чарык уулу, Болтулу, анан Төлө уулу. Ошол үчөө эметип отуруп, ошо күндөн бир 30 жыл Şu oturup alıp durup anam bir yerde şu Toktosун аксакал баш болгон. Наби деген бухгалтер бар эле. Мен Талыш дегендер өтүп кетти. Ошолор болуп туруп, давайте башыбызды бириктирбейли мына. Күндүктүк, түштүктүк тазарлар болуп туруп, бир тазар коомун уюштурбайлы деп турган. Биз баштаганбыз ошо Токтосундагы инициатива. Анан Сулайман деген мына командчылык тазар бар болуп, Франин эмеселе, начальник эле. Анан Токон деген грав врач эле, меники, биздин больницанын грав врач эле. Ушулар болуп тургандан кийин бириктебиз мындай ишара болду, убакта Сайытнова. Анан кийин ошондо райком пресс-секретары Сарбаров болот Акимбаев деген. Ошол эмени Сулайманды кызматтан алды. Сен элди бөлүп атасыңар деп. Токонду өзү досу болду, onu da иштен алды, командчылык болот эле. Ошонан кийин өзүбүзчө биргиктирип, анан мына ушул убакка чейин, ушул мына дозага чейин келдик. Рамал ошол Токтосун абабыз той кылып калды. Ошондо мына Жалил акам Рамалов барды, канаттын атасы. Ошондо таанышканбыз биз. Биз жаш бала элек, биз ошо кызмат кылып, ошондо таанышып, анан күндүктү түстүк болуп, ошондон бери бири-бирибизге мындай баш-баш бере атабыз, Кудай кааласа. Сарой айылынын тургуну, 5 баланын энеси Дүйшеева Гүлзат өзүнүн ыр дестесин тартуулайт. Гүлзат, келе бар. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Кош келип алыптырсыздар. Ар дайым жакшылыктарда гана жолугуп жүрө берели. Жолуккан кандай гана жакшы деген чыгарманы тартуулага уруксат бериңиздер. Jaynagan gözдөр menен
Teniге. Жақсы келіп алыңыздарбы? Алла Таалам берген рызқысы мерекесін берсін, асын артағы тамақтың таттылығын берсін. Сіздерге толғаны деген арналады.
конокторубуз. Бүгүн биздинки конокторубуз жалаң ардактуу аталардан турат экен. Ата деген үч тамганын астында күчтүү сезим, тайманбас эрк, баатырдык мүнөз жатат. Ошондуктан мекендин аты дагы ата мекен менен башталып, баланын тили дагы ушул ата деген сөз менен чыгат экен. Бүгүнкү майрам сиздер үчүн. Урматтуу аталар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздерге ушул жерде биздин Жакшынакай Абдулатипов Азим деген уулубуз именно сиздерге арнап, аталарга арнап, жүрөгүңүздөрдү козгоп, арузатым дегендери менен. Биздин Кыргыз элинин дагы бир ажайып кооз жеринен келген Геминдик туугандарга азыркы сөз кезегин берсек. Геминдик туугандар келип берсеңиздер. Курултайды жазып койсоңор, сүрөткө түшсөңөр, андан дагы жакшы болот бир туугандар. Азыр эскертүү берип коелганда. Кечирип коюңуздар, бу жерде Геминдик таздар уруусунун аксакалдары, көксакалдары деген жаштары келип ошо сиздердин астыңыздарга каалоо тилектерин айталып деп ошондо отурат. Сакалдуулап, биринчи сакалдуулап баштасак, эң сакалдуубуз сиз болойт, аты жөнүңүздү айтып тааныштырып анан. Assalamu alaikum ағайын-туғандар. Мен өзім таныштырып кетсем, Қашқарин Азимдин тұрғынымын. Пенсиядан 78-ге шықтым. Мен айтарым, бүгін тойға жолып қалдық. Тойымыздың тамағын осы тиіп сердік. Қош той екен, ынтымақтай болса, дағы екіншіден жүзге шыққан алышқа бар екен, ошоның тойына. Бұл той, мен қошылып, рахмат, чоң рахмат. Ай, таздар бұйырмай. Туғандар, алыстан бері оқысыңар, жақсы. Сондардан айтқанда, мен өзім дүниеде қырғыздардың бәріне қырғыз қылған, бірақ бұл жерде туғандардың бөліш отауыз, бір көргендері таныс албаймыз. Менде сумыс бар да, деге Қарауылда да бар дейді, деге Жалпақташта бар дейді, Тоңды, деге Жетөңізді, Қосқорды, Дегетінде, Қытайда да бар дейді, Емінде, Чоңемді бар да бар екен. Бір оғышлардың қандай болып ошағы барып қалғаны, Атбашта бар екен. Қандай барып қалғаны, емне ол ошағы тұташ қалғаны, белгісіз да ошағы жүрмен қызығанда ұшылар. Қандай шашақта, қандай шұнтақтар жүзден шасарып кетті.
Emне soğuk oldu, kaçmakta gelip kaldı. Kança uşakta tütün var, uşuları bilgen çimini var, adamlar yazsa sonra. Müslüman başta 4 bir tane dostum ayken Oşunu ben yoluttum o sol Altınbek'e. Vajlar bayağı kalktık geldi ama 4 bir tane sonra bir düşünce düzdürmek işte toz tutar desem bilmem dedi ata-babalarız bir vaktara geri geldi. Oşunu onları sandıralı yazdı. Kaçan geri geldin, kanca tütün ekendin. Oşunu izleyip yazsa atak. Selamun aleyküm anam. Сакалар жүзгө чыкты. Жок, бул кеминден ушу чоң сарайга келип, ушу 2000 мурунку 1925-жылы берге байырлап, ушу айыл түктөп калган ушу таздар туугандар. Ошонун 100 жылдыгы деп атат да ошо. Ошону туура түшүнүп коелук, бир туугандар. Анан дагы сүйлөй тургандар бар. Акырындан сүйлөйт. Жалпы қымбаттуу, урматтуу, эл эскирткен, халк аркыткан аксакал аталар, биздер барып калды жашыбыз мына 72-ге биз да атабыз. Бардыгыңыздар атасыздар, чоң атасыздар. Ушул таздар уруусуну бардыгыңыздардын мен өзүм Тажикстандан келгенмин. Жергетак районунан болом уккансыздар. Жергетак районунун 90% кыргыздар жашаганбыз. Анан эми Алланын тагдырдын буйругу ушундай экен. Өрдөк чөлдө жүрсө да көз аябай сагынат экен. Шунун натыйжасында биз жүрөгүбүз кыргыз деп согуп, жерибизге барсак, элибизге барсак, Кыргызстандын абасын жутсак, суун ичсек, дәминен татсак деп Алла Тааладан тилегенде ушул күндү бизге Алла Таала жеткине жерге тапшырган. Келгенбиз. Почти 80-70% көчүп келип жатат. Мен Кыргызстандын мазарга айланайын. Бизди кучагына жайып, колтугуна кысып, сууну берип, чайын берип, манандай жерлерге бизди чакырып отургандыгы үчүн мен сиздерге жалпы кыргызстандык туугандарға башымды жерге ийип таазим этемин. Менин ийбирөөмдүн атынан, мана келгенбиз 4 киши жерге талдын атынан бардыгыңыздарга ысык салам. Бизди ушу койдуңдарга таз уруусу деп келтирип, биздин ошол биз карасаң айылдан болобуз. Мен өзүм мугалим болгонмун. Мектептердин аты кыргыз. Мен Токтогул мектебинде бүткөнмүн. Бүт биз кыргыздардын жазуучуларын окуганбыз. Мен тажикча да окуткам, орусча да окуткам, кыргызча да окуткам, баардык тилди мен окуткамын. Ошол бизде бар айылдын алдында биз аны сүрүштүрө албайбыз, аны биз аксакалдардан сүрүштүрүп бир дөбө бар мындай. Эки жагынан чыга албайсың мындай. Таз дөбө деп атаган. Ага эки жагынан таз дөбөнүн алдына ат тарканда, уй ошондо жүрөт айдап кел деген сөздөр биз ушу ата бабадырдан калган экен. Анан биздин айыл тоодун түбүндө жашайбыз, мындай тоо сиздер барып көрсөңүздөр таш түшүп кеткен окшойт да. Ошондо бул таздын тоогуда күн бүркөлүптүр. Бардык жогмарды жапкыла таздын тоогуда күн бүркөлдү. Жамыр жаабайт деп айтат элер. Биздин атыбыз ошондой болот. Анан бизде дагы ушундай бир ылакка бар эртең келген таз тараңгыча той таркайт деген сөз бизде бар. Билбейм, таз көп таранат экен да, аялдарыбызда ал көйнөгүн алып кийет экен, бул жоолугун алып салынат экен, ал жарашпайт экен, бул жарашпайт экен, ана ошондой мен аял кишилер кечиресиздер деп ошондой жакшы. Эр кишилерде экеле көйнөгүбүз бар, бири жеңи жок, бири жеңи узун, аны кийип кетебиз. Мана ушун үчүн мен бардыгыңыздарга рахмат айтам. Бар болуңуздар. Илайым көпкө кириңиздер, жакшы жашаңыздар. Мында баягы бир киши бир тууган айтып өтүп оштон келген бизди сарт дейт деп. Бизди деле ошондо Дүйшөмбү жака барсак кыргыз дейт, биздин атыбыз жок, андан кыргыз жүрөт, мында кыргыз жүрөт деп айтышат. Анан биз бул ош жака эле ашып келсек, кечиктер келиптир дейт. Ушунда деле кээде айтышаттар, бирок бир аз эми көңүлүм ооруп калат экен да биз кыргыз деп келсек, анан кээде биз айтабыз Дүйшөмбүгө барсак биз кыргызбыз, бияка келсек биз тажикпиз. Ушул кечиресиздер анан ушундай
сөздөр боло берет экен, бул элдин арасы беш колдой, бирдей эмес, бир андай, бири мындай, жакшы да бар, андай да бар, мындай бар. Кечиресем мен ашча сүйлөсөм, мен көп гап болбойт. Дагы да мен айтарым, бар болуңуздар, жакшы болуңуздар, узун жашаңыздар. Мындай айтыңыздар, аганы көрүп ине өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Биз каяка баштасак, сиздер каяка баштасаңыздар, бизден жаралган балдар, кыздар ошол жака басат. Бул эң туура, бул болгон нерсе. Ушул нерсени ич улантыпсыздар, рахмат. Мана итиңизди эсин сыйрасаң итине сөөк сал деген бизди мана бүгүн чакырыпсыздар. Мен келдим, эли жеген ичкен бардык үйдө деле бар. Рахмат. Шу чайыңыздерге Алланын ыраазычылыгы менен бул бардыгы Алладан болгон деп билебиз. Бардыгыбыз Алланын кулубуз, Мухаммадтын неметибиз, динибиз, китап, Кур'ан Карим кылабыз кабатилла. Алланын буйругу менен өтө өзгө дүйнөдөн бардыгыбыз сабызган ушса пар калган сахабат өсө ким калган, көгүчкөн ушса пар калган пайгамбар өткөн ким калган. Бардыгыбыз бул дүйнөгө аманаттуу. Ушундай бирибизди бирибиз көрүп, бирибизди жөйлөп, бирибизди урматтап, өтөлү туугандар, бар болуңуздар, берген чайыңыздарга, келтирген бизди чакырганыңыздарга мен дагы айтамын, башымды ийип таазим этемин кыргыз туугандарга. Özgün bana Kuda kalırsa önlüğün çolu da var. Bana kedip çatar. Benim 5 vakit namazda dilegenim Amerika'ya tengelsin, Anglia'ya tengelsin. Dünyada tanılgan biz bana Allah Teala nur kılı bergen ıslık gözün ceyini doktoralız. Işısı gölde Kırgızistan'ımız pasayan nurdan cireversin. Bardığımızlara rahmat bizi çakırgan için. Peki, tuğanlar kandayslar, öldük tuğanlarımız sizlerge şu bugünkü koş bayramımızlar bilen bugün bizde de tozmanan 100 yıldır ayıldın bayramı kutlu olsun, densoğluğumuzlar şu biz tazlar dep şunday kurultayı başlap ынтымақ құрылтайы деп Эсенбайга айткан şu 2013 yılda Esenbайга başlayan bir toydum Kur'an okutkandan başta ошол 2013 yılı tüptörgөн анан 10 жылдык өткөнбүз жана ким Руслан айтпай кеттим деп калды ошо Русландын кафесинен 10 жылдык маракесин өткөргөнбүз аяка барып катышкандар да бар буюрса Құдай бұйырса ошондой 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык деп өткөзө берели. Жаштар мына көп келди деп атат. Ушу жаштарга угуп алсын, дагы улай берсин. Кудай аман болсо дагы жолугушуулар ушундай тойлор көп болсун. Ден соолук берсин. Баарыбыз дүйнөдө тынччылык берсин, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Урматтуу аталар, байкелер, кандай турасыңар, ден соолугуңар жакшы? Биз Кемин жамааты, ошонун ичинен чоң эмнин ичинен келдик. 11 аталар менен чоң рахмат. Бүгүн аябай сонун бир кубанычтуу күн. Өйдөгү атамдар айтып өткөндөй, жакшы келип, жакшы байрамдап, бири-бирибиздин бага тең атабызды билип, биз жаштар именно негизи бияктан көп эле карап турсак, чоң башка жерлерден жанагы аталар байкелер экен. Анан чоң эминден жаштардан биз сүйлөшкөнбүз. Баягы 10 киши келсе, 7 кишини, 8 кишини ушундай аталардан, анан 2-3 жаштан депчи биз ушундай болуп келдик. Баягы биз да көрүп, дальше кадам кылалы депчи, баягы аталардын када салтын алдыга сүйрөйлү деп. Чоң рахмат. Бизде дагы чоң байкелерибиз, аталарыбыз келе албай калды. Ошолордун атынан дагы баарыңарга ысык салам. Сөз жок чөнтөгүңө бирдеме салып барасың. Бул той эмне? Кош той болуп атат да. Берде таздардын мынакей улуустун ынтымак курултайы деп курултай өткөрүп атышат көлдүк туугандар. Ошондой эле айылга уюштулуп, айылдын чоң сарайдын уюштулган 100 жылдыгы болуп атат. Ошого Кубан өзүң тапшырып коесуң мынакей биздин Кеминдин ыражасы. Улуусу аксакалдарга өргөн азыр Эрким аке, муну Ринатка, ошо башчы, уюштуруучу Ринатка калпак кийип
Баш кийимчен жүргөн жакшы негизи, эркекчи. Жалаңбаш эмес. Баарыбызды бакка чакыр. Мынакей. Болсун. Көп болсун. Аталар, бул киши айтып кеткендей, биздин таздар уурусунун жаңы туугандары Каракол шаарында, Бөрөбаш айылында, Бозкериде, Балыкчы шаарында бар экен. Ушул жаңы туугандарыбыз келип берсеңиздер, келип калган жаңы туугандарыбыз, сиздердин да ой тилектериңиздерди, ойлогон ой максаттарыңыздарды могу элдин астында ушул курултайда айтып берсеңиздер. Келиңиздер. Урматтуу бир туугандар, аталар, агалар, биз силердин араңарга биринчи жолу ушундай кошулуп келип атабыз. Абдан куанып турабыз. Негизи биздин үй бүлөдөн улуу аталарыбыз тилекке каршы келе албай калды. Бирөө жумуштарына байланыштуу, бирөө ден соолукка байланыштуу дегендей, бирок бизди жиберишти. Ошол эмне деп айтып кетким келет. Биз да куанып турабыз, өзүбүздүн бир тууганыбыздарды таанып, билип, илгери чоң атабыз айтып калды эле. Мен кичинекей болчумун, эсимде. Силердин түпкү жериңер чоң кемин, сар багыштан болосуңар деп. Анан баягы жаштыгыбызга карап көп кызыкчу эмес экенбиз, бирок эми убага келип калыптыр. Ата баба бала деген атасын издейт экен. Ошол анан силерди баарыңарды көрүп абдан кооп турам. Кудай буйрса, кийинки дагы ушундай чогулуштар көп болуп турсун. Бир бололу, жакшы ой тилектер айтылып атат. Бири-бирибизди колдоп жүрөлү. Ортобузда жалаң гана тойлор болуп турсун. Дагы бир жолу урматтуу туугандар, аталар. Мен ошол бүгүнкү күнгө абдан кубанып жүрөм. Чынын айтсам, мурунда бир-эки жолу чакырылган, бир шарттарыбызга байланыштуу бара албай калдым. Мунусунда келип ушундай бир болгон ишимдин баардык, убакыттын баарын таштап атайын ушу күнгө аракет кылдым да, болушунчачы 3-4 күндөн бери күтүп отурупчу. Мен ошол эң чоң ыраазычылык билдирем ушул Эсен байкеге. Ушунчалык мындай көп нерседен мага кабарларын айтып турат, убагында чалып, туугандар ушундай болду, бул жерде тууган бар, мындай бар депчи. Эми мен негизи өзүм мындай карап отурсам, мындай көп адамдар бизде урууда окшош адамдар экенбиз да, мындайчы. Келбеттерибиз окшошот экен да, көп адамдар карап отурсамчы. Анан силерге бүгүнкү таздар уурусунун ынтымак курултай мааракеси кут болсун баарыңардын. Бүгүнкү таздар уурусунун ынтымак курултайында жакшынакай маанайыңыздар көтөрүлүп отурсун деп биздин Карой айылынын маданият үйүнүн жетекчиси Кадыралиев Марат өзүнүн өр дестесин тартууламакчы. Солнце золотого тьмы скрыла пелена, и снова между нами вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье ждет нас впереди. Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце зайдет. Карап турсам, саналуу эле аял заттардан бири экөө-үчөө жүрөт. Бирок баардыгыңыздардын үйүңүздөрдө аял заттары, жарларыңар, келин кыздарыңар күтүп жатат. Ошол аял затын арынып, мен бул жерде таш сыртка чыгарып койгум келбей атат аял затын. Бир куплет ыр айтып коеюн, угуп коюңуздар. Табият тартуулаган, түгөнгүс мээрим менен көнөргүс аарулуктун ээси болгон аял зат. Үй бүлөнүн түмөн түйшүгүн эле эмес, жер жүзүндөгү бейпилдикти
тынчтыкты бекем кармап турат. Дал ошондуктан эне жүрөгүнө бүтүндөй аалам батат эмеспи? Эне берими адам баласынын руханий жетилүүсүнө жана адам болуп калыптануусуна өрөн себе турган жашоодо ишенимдүү таяныч боло турган асыл баалуулук. Аял коомдо өзгөчө орунду элек ал камкор эне, мээримдүү жар. Ушуга макулсуздарбы? Кол чаап койсоңуздар. Азыр сиздердин алдыңыздарда ушундай эле мээримдүү жар балдардын энеси Гүлзар Дүйшеева дагы өзүнүн ырдестеси менен кабыл кылыңыздар. Görükün bir gözdü de kaldırgan, görüşkeni sensin oylusun. Gökten bir sızıp kaçırgan, gökşün karım olup oylusun. Göğünlere dolup geri ağlar. Görüşmemizi degen siva, degen siva, degen siva, degen siva. Güdörünüzü koybosun. Çaktırsa bir gülü düşlerine, yaşıldan girek caydım tor. Çaştırttın sırrım dillerine, çaktırıp sizge de sundum bol. Yalın dağını dilekti, camine dostsun özüm bila, özüm bila, özüm bila, özüm bil. Yara körsulun yesem bol. Akır bir gülü düşlerine, akcivekten caydım tor. Alvırgan yürek süyüsün, allar defsizge de sundum bol. Aysançıdan erte çoğundu, almasına oğlum tartayına, 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 tartayın. Aytılı sulun yesem bol. Almasına oğlum tartayına, 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 tartayın. Aytılı sulun yesem bol. Aytılı sulun yesem bol. Başından gelgen, Koçkor'dan gelgen bizim tuğanlarımızды çapırsak sahnaga. Gelip bersеңиздер. Gelingizler, Narın, Atbaşı, Koçkor, gelingizler. Hurmatlı konuklar, bugünkü Taşlar Rozunun mutlak kurultayına gelgen tuğanlar. Biz özü Koçkor rayonunun ben Tenglik ayılından geldim. Kulayga şükür Tenglik ayılında yaşa jakşı, el yurtumuz tinç, bardığı jayında el yurt aman bolsun, el içinde uşerge gelgen kurultayda kaçkan bir tuğan Taşlar aman olsun. Şu kurultayın kurulganına 15-20 yıl kaldı aytılатпайбы. Ошондон бери мына мен 3-сүнө катышып атам. Күндөн күнгө жакшы болуп, жаштары келип, орду устубазып, кичине бири-бириз менен тааныш болуп калдык. Эми тилегим ушул ынтымагыбыз өркүнө берсин, балдарыбыз өнүгө берсин. Ушул курултайды уюштурган кишилер аман болсун. Такай жакшылыкка жолдошуп жүрөлү. Эми бөлүп тугандарга чоң рахмат. Туғандар, мына бүгінгі құрылтайдың қатысушылары үшін алдыдағы айтқан сөздерге баарыбыз қуанып атабыз да, мына артын жаштар артыбыздан келатат толуктап. Эми ушул құрылтай ушу ойдон калбай узар уучу
ынтымақ артып, дағы ушундай көп ушундай жыйындары болуп, элдин биримдиги артсын, ынтымагы түйдүк түштүгү менен кошулуп, кыз алган кыз берген үч туугандардан болуп аман эсен болот. Мен баягы толкундарда бир жыл качадан Ортая Сүйөткенде менен улуу агалар, аталар качып келишип барат. Бизге да учурат Кудай насип кылып качып отурабыз. Ким аталмайт эле. Ушу бир учурларда бир күнгө чейин ошол Карагүлжада туугандарыбыз сыяктуу туугандарыбыз бар, кемле туугандарыбыз бар. Yani keyinchalik üzülüp kalgan ekan da gördükleri menен kişilikte katışıp, kemliklere katışıp yürürken o kişi alıp çağırgısı ekan. Oşa kişiye okşagan atalarının batası bolup, kişiler üzülüp barsa da süzülmey, kayra tuğanlar tavışıp, şunday ıntımaktaşıp, koltayıp görüp atkanda men öte kuvançlarım da. Daima şundaylar böyle oluyorsun, kurultay duruşturup, ilk başını duruşturan ağalarga tazim. Oşondan beri dağ koşturup, dağ alıp gelip atkan kurultayga koşup, sen de bir urunun balasıga atırdım, korkmay kemerinde rahmat. Vardı sana dep soğuk, kişilerine inecek, ümrep bakıp, daima bir tavan soğuk sartı versin, bundan ardında verenakı bizden bunlar ağalara götürüp kitap meselesi, kitap meselesi erteletip, bağırıp bilgende var işte aytıp, bundan bunu aytıp, ertelesip yaşara olmak kitap çıkıp kalsa, ata ballarımızga aytıp жүргөнүбүзгө тарых билип калган жакшы болот. Assalomu alaykum арбаңыздар. Мынтип айтпасак болбойт экен, азыр жана теңирчи болуп, анан кийин мусулман болуп экиге бөлүнүп атпай ассалому алейкум деген баарына эле тиешел. Анан арбаңыздар деп көбүнчө илгери кыргыздар айтчу экен, анан эми теңирчилер айтат деп мына бөлүнбөш керек да. Биздин максатыбыз ана ынтымак курултай деп атпайбы. Анан Кудайым буйруса ушул ынтымагыбыз бекем болсун. Таштардын ынтымагы бекем болсо, Кыргызстанда ынтымак бекем болот, мен ойлойм. Бир жакшы сөз бар эмеспи? Соң көлдөн өткөн жер барбы, тастардан өткөн эл барбы дейт. Мына ушул таштардын ынтымагы бекем болсун, ден соолугу чың болсун. Эми узак айтып кетпедиби? Бул тастардын 99% көк жерде турат. Райымбектин балдары. Бирок биз ошол 99%тен эмес, 1% Албек атанын моюнчу тастарбыз. Анан эми ошол учкундан жалын тутанат деп атпайбы? Тастардын курултайын ошол Райымбектин балдарын, Жолдошбекти баш кылып, баарын чакырып, Кочкордон курултайды мен баштагам туугандар. Мына ушуга кол чаап койбойсуңарбы? Эми баягы өзүбүздү мактабасак болбой калды. Мындай баягы тастар Манаста айтылат. Өзүңөр билесиңер, Манас бабабыздын эпосу 1000 жылдык деп атат, андан дагы терең болсо керек. Ал жерде мынтип айтылат: кичи кемин жайлаган, эгиз карат байлаган үрбүнүн уулу сары тас деп. Мына ошол сары тастан бери тас эле болуп келатабыз. Бул тас деген нерсе ат, бул өтө тазалыкты билгизет экен да. Мен ойлойм, ушул жерде таза кыргыздар, кыргызга жүрөгү чын ниети менен, чын пейили менен кызмат кыла турган ушул азаматтар келди деп ойлойм. Көпчүлүгү кайтыгер карайт да ушул бир тууганчылыкка. Мен ойлойм, бул бир тууганчылык мусулманчылыкта да бар. Ким бир туугандан алыс болсо дейт, ал бейишке кирбейт дейт. Ошон үчүн биздин бир тууганчылыгыбыз бекемделе берсин. Мен сөзүмдүн аягында айтарым. Мына ушул кара ойдо бекеринен отурган жокпуз. Кудай Тааламдын бир буйругу менен отурабыз. Жаныбызда Байуулук Калгыл атабыздын сөөгү жатат. Эми бул сөздү мен эмнеге айтып атам, эмнеге козгоп атам? Бул мындай бир жакшы идея бар туугандар. Жакында эле биз Оореке Баткенде чогулдук, анан кийин ошол врачтар ошол жерден бир эмеге алып барды. Барыңар эле билесиңер, Шаймерден дейби, Шахимарден дейби, ар жагына барып келдик. Анан ошол жерде
Алинин ташы деп ошол жерде буту тийген деп ошол жерде өзүнчө эле бир мындай этнокомплекс музей сыяктуу кылып коюптур. Эми Казакстанга барсак, Түркистанда болсо Кул Кожакмат Ясавини билесиңер, ал жерде дагы өзүнчө бир этнокомплекс бар. Сөздүн төркүнүн түшүнүп келатасыздар. Биздин көз ачык Олия Байуулу Калыгулдай бул Орто Азияда киши чыккан эмес туугандар. 200 жыл мурунку боло турган окуяны айткан. Бул кишинин кадыр баркына биз жете элекпиз дагы эле. Мен ойлоп атам, ушул жанагы тастар инициатива көтөрсө, ушул жерден жана биздин 100 түтүн тастар бияка келген тастар. Оренки жердеги күмбөздү кеңейтсек, этнокомплекс кылсак, буга бүт сарбагычтар киришет. Ошондо анан кийин Оренки жерде мен ойлойм, Байуулу Калыгулдун арбагы ыраазы болот го деп. Ушуну кандай дейсиздер? Эгерде макул десеңер кол чаап барыңыз. Туугандар, Кыргызстан кеп бар эмеспи? Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны. Анан ушуну уюштурган агаларыбызга чоң рахмат. Монтип бир туугандар тааныштырып атат. Мен деле агамдын арты менен биринчи жолу келдим. Бүгүн Ошко барам деп бара албай калгам. Анан туугандар ошол Кыргызстанга кеп бар, саясатчы болбой, саякатчы бол деп. Анан ушул тоос менен жер көрүп, эл көрүп, саякатчы болуп, ынтымактуу болуп, талашканым сый болуп, ден соолук болуп баарыңарда. Тастар конуңар нанга толсун, үйүңөр небере чөбөрө жанга толсун, агоротуңар бакка шакка толсун, колоңор малга толсун, элде болсун жалпы Кыргыз элинде. Эл журтубуз өнүп өссүн, эчтигенен кем болбосун, баардыгы дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, жалкырап жайнап эле айнадан тас туугандар. Анан жалкырап биз жерибиз аман эсен жүрө берет. Оштук туугандар, Ошкордуктар, анан тигиреки кеминдик деп ал, сенин ошо ишиң ийгиликтүү болсун. Бул өтө оңой жумуш эмес. Момунча кишини эмес, 5 кишини өзүңдүн үй бүлөңдү башкарыш кыйын азыркы заманда демократияда. Ушу сенин ишиң илгерилей берсин. Мына бул жерде Аманкул байке отурат, мына сакалдуулардын баары отурат. Сиздер ушу көч башы болуп, аталык болуп, ушу жаштарга насаатыңыздарды айтып, жакшынакай кеңешиңиздерди айттыңыздар. Сен болсо мына ушу кишилерди поддержка кылып, Аманкул байке тигини жаза, сен тигини жаза, шашалган мындай кыл десең, анан иштер акырындан жыла берет. Ишиңе ийгилик. Ушу чоң сарайлык туугандарга дагы бир жолу чоң рахмат. Ушинтип жакшынакай болгон мындай деңгээлде тосуп атасыздар. Кудай ушуреки биздин ынтымагыбыз арта берсин. Ар дайым бар бололу. Мына жаштар кичине мына аралашып келатасыздар. Сиздер мындай четке эметпей, мындай кызык кылат. Мен өзүмдүн 2 уулум бар, экөө деле айтат, сен тастарың чалып атат депчи. Анан көрүп атпайсыздарбы, эмнеге баратабыз, каяка баратабыз? Ошон үчүн жаштар аралашалы, жакшынакай эме кылалы дагы, ата тегибизди жакшынакай эме кылып туруп, баягы Кудайга шүгүр бул тиги тастардын тукумдары көп. Сарыгамышта да бар экен, Ренат. Сарыгамышта да тастарлар бар. Билем, ал кишилердин телефонун берем. Анан куткурсун, жакшылык болсун. Анан могу жалпак таштан келген туугандар, ана мага жолуксаңыздар, себеби менин апам көп айтар эле, Карынбайдын кара ташында Райымбек бабанын бир баласы калган депчи. Ушул айны чыкпай атат, ошол балким сиздер эле Райымбектин балдары болуп калышыңыздар мүмкүн. Рахмат, көп сүйлөп кайтып. Достор, бир туугандар, эми Ренат, жакыныраак келесиңби? Калыгул атабыз айткан билесиңер, тиги кире бериште эле жазылып турат. Ысык көл Алатоонун бермети. Урпактарым, балдарым Ысык көлдөн кетпегиле деген. Мен силерге таазим кылам. 100 жыл мурун Ысык көлдү таштабай кайра келдиңер. Бул эрдик. Ошон үчүн силерге ырымдап 100 000 берип атабыз, 100 000дин тегереги. Рахмат. Ал корлап, алат мындай. 300 000 эмес, миллион эмес, именно 100 000 100 жылдык болгон үчүн. Рахмат. Мен айта кетейин, бул тарыхтын кантип кечип келгенин, көчүп келгенин айта кетейин. Бир 2 мүнөттүк убактыңарды бөлүп коеюн. Биз дөрө ашуу деп коелук, бул чырпыктын үстүндө
кеминден бөлүнүп бир көздөй чыгабыз. Баягы негизи бул Сарбагыштын таздардын түбү ушул ысык көл болгон. Тарыхта эгерде билсеңер. Ананевадан ары Каралдөбө, Көктөбө, Өрктүгө чейин жашайт да. Бугу менен Сарбагыш экөө бир тууган. Сарбагыш уулу да. Ошондон ушуга чейин турат дагы, анан кийин Тарыхбай кыргыз Кошна менен чабышпай болбойт. Ошондон Саяк менен бугу Казак үшөө бул сүрүп чыгат. Ошондо Кеминге, Кочкорго, Ат башы, Талас, Түштүккө ошон менен кетип атпайбызбы? Анан биздин чоң аталарыбыз Эшмурат чоң аталарыбыз баягы бала небересине айтып жүрөт да, өлүмдү сагындым, өлүмдү бир көрөбүз. Анан баягы биздин ата-бабаларыбыз эл түтүн тиги Дөрө Ашустан ашып түшүп Сарыгамыш деген айылга келебиз биринчи. Анан Сарыгамышта турсак, баягы улан балыкчынын шамалын билесиңер, эртеден кечке кышы бою, жазы бою эле улуп турат экен, көзгө топурак толо турчу жер экен. Бул жерге тура албайт экенбиз деп анан жер издейт. Бул жерде аңгыча саяктар болдусту туруп калган, балабага отуруп ташып калган. Ушундан барып жер сураса, баягы илгери биринчи саяктар Каралдөбө, Көктөбөгө келет. Анан үстүндө тоо ичинде 2 айыл бар. Ошол 2 айылга барып туруп Сарбагыштар 1 жыл турса, ошол жылы каат болуп, кар калың жап, жут болот, малы кырылып, а жерден кайра кой бу жерде тура турчу жер эмес экен, суук деп чырпыктын үстүнө келет. Баягы кайра Дөрөдөн өтүп барып Кеминге барсакпы, же кайра келсекпи де ошо чырпыктын үстүндө саз бар болот. Сазда туруп жашап атса, бу жерде Беш Бакачы менен Аңылдак Акылбек дейт. Мына ушул Беш Бакачынын 3 жылдыгы тою белгиленген атат. Ошол жерде турган кезекте Аңылдак Акылбек менен экөө кишине таарныша кетип, анан чырпыктагы көчүп барышат. Биздин ошол таздар турган айылдын этегинде ылдый жагы Акылбек болот, үстү Аңылдак болот. Анан кой булар кичине таарнышы катуураак болуп калыптыр, таш төбө деп ошол чоң сарайга биздикилер суу жегинде. Чоң сары ой деген себеби, илгери менин энем чоң энем чий тартканда ошо бала кезек киши боюнан бийик болгон сары чий болчу эле. Ушу чоң сарай, чий басып турган. Ал бери жагы сары ой дегени кичинекей болуп атпайбы. Ал сары ою чий басып турат. Анан бул кара ойду бадал баскан, кара бадал. Ошол менен бул кара ой 3 бөлөк айыл алмаштырбагыла. Ошо таздар сары ойдо, чоң сары ойдо туруп калат, сары ойдо эмес. Ошол жерден биз кайра келип көчүп, анан 2 айыл Кудайменде таздар болуп экөөбүз туруп калып, ортосуна Бешкөрүк деген айылды көчүрүп келебиз деп 3 көчө кошот. 3 көчө менен болгондо Бешкөрүк кайра көчүп кеткенде анан таздар көбөйүп, Кудайменде көбөйүп отуруп, бир айыл бир эл болуп, ушул жерде өсүп өнүп, мына биздин алып баруучубуз эжекебиз бир чети. Кайра жегебиз тастардан. Ушуну менен биздин майрамды алып бара турган мына ушул кишибиз. Бул шайыр эненин салискасы жеңүүчүсү бул киши. Бул биздин эң сакалдуу айымдардын төрагасы, көп иштери бар. Мугалим, эмгек сиңирген кишилер иштери бар. Биздин ушундай көчүп келгенибиз ошондо болуп атат, айта кетейин. Кайдан келип тастар кайра көлгө келип туруп калган. Эстебизди уланта берели. Азыр биздин таздар урусунун кулуну, Чоң Сарай айылынын тургуну, биздин төбөсү көрүнгөн айылыбызда Камчы деген мырзабыздын Айжамал дегендерин көңүл буруп коюңуздар. Урматтуу коноктор, кеч отурасыңарбы, жакшы отурасыңарбы? Силерге арнап ушул Айжамалды ырдап берейин деп чечтим.
Cübbeli Tozu hazırdı Kuşana Borçlu Ay Cemal Ay Cemal Uç söndü Şu жақсы отырамыз деп ниет қылып мына ушу жаңы менен эле өмүр жөнүндө ырдап берейин. Өмүр деген кып-кызыл гүл жайнаган, өмүр деген булбул бактан сайраган, өмүр барда oynap gül, ömür ötse jaralbayız kayradan. Ömür sen çalkıp жатқан gölдөsün, kene ömür salkını sokkun желдейсің. Қалағанша пайдалана бергидей, ömür sen қолды буюп, қол мене буюп емессің. Жаш кезегим улам өтүп баратат, өмүр өтсө ак чач кылып жаратат. Барыңыздарды жакшы көрөм. Мен Өзгөнүн район Жалпакташ айланып болом. Жалпакташ деген өрөмдөрдү алып берип коюна, кабыл алып коюңуздар. Жомокпу же чындыкпы эч ким билбей, жашоодо өткөн күндү тарых сүйлөй, жыйнаган дүйнө мүлкүң ташка айланып, жер соргон карынбайдын имеш бүтпөй, жыйнаган дүйнө мүлкүң ташка айланып, жер соргон карынбайдын имеш бүтпөй. Алтындан кымбат сенин топурагың, анткенде сенден тамган киндик каным, кылымдарга узаса да, күн сайын жашарууда жалпакташым, кылымдарга узаса да, күн сайын жашарууда жалпакташым.
kechikip kaldım sebebi gelin aldık ele geç okuda tozup andan keyin kelgiçe biraz kechikip kaldım. Men Hasanlı Aytkeev'de kenar üçür bulup Çoңсоройдон Таздардын балдарынын бири болуп бул жерде жана учурашсам көбүнчө жаңы келген туугандар ошондой деп сүйлөшкөнбүз башында эле ар бир келген сайын албашчысына баягы баары эле келе бербесин деп мен биринчи курултайдан бери катышып тартып жүргөм бүгүн кечинде көрөсүздөр мен тарткан аксакалдар келген мурункуда ушундай пароходко салып келатып Калыгул атабыздын мүрзөсү бар ушул жерде ошого келип Куран окуп кетебиз токтоп кайра келатканда Ринат анан кийин кош келипсиздер кымбаттуу туугандар ушуну уюштурган жерде биздин айылдан Иманбек бар эле Эсекен бар ким ошол жыл деген бир туугандар табышып эгемендик келгенде бири-бирибизди тааныбагыбыздан болсо да ушинтип кетишип жүргөнүбүз жакшы окуя болду. Ошон үчүн кош келипсиздер, тамагыңыздар таттуу болсун. Кайда жүрсөңүздөр дагы аман эсен болгула. Таздар көбөйлү. Таздардан улуу инсандар чыксын. Таздардан ушул биздин ата-бабалардын атын өчүрбөй улап кеткен урпактар чыксын. Тамагыңыздар таттуу болсун. Bağırtıklar cümle tolta uzun ömür versin, geleceğini gelin olsun. O gelgen kurultayımız kutlu, yüzünüz çarpın, havalar açık olsun. Yakşı niyette yakşı manayla olur. Amnesin tahtarda yoluna çevir olsun, buluşma çevir olsun. Bir tuğanlar, ağalar, baykeler, iniler, alыстан келген bir tuğanlar, sizlerden uşakka gelip, ata bergeningерге миң эртең ыраазыбыз. Ушул курултайыбыз өсө берсин, өнө берсин, өркүнөй берсин, бизден кийинки жаштарга калсын, жаштар ушунун аягын жоготуйбай, кылымдарга жеткизе турган болсун. Силерге келгениңерге чоң рахмат. Кетти эртең айтабыз. Жақсы ес алғыла азыр. Мына арқыдағы программалар бар. Құдай бұйырса жақсы ес алдырғанға аракет қыламыз. Ассалаумағалейкум. Құрметті таздар, бектұғандар, біздің Ысқақ районынан, Ысқақ облысына, Çoңсорой айына құт келіпсіздер. Сіздердің бектұған болып таздардың атынан бұл айда тазғанымызға біздер сыймықтанамыз. Дайына ортамыздан ынтымақ болсын, ырыс дегеннен берсін Алла Тағала. Ошол ырысқа серіктеш болып барды, Алла Тағаланың романтизм жүреді. Жаштардағы біздің ушул сақалдыларымыз баштап кеткен ынтымақты бұдан ары өркүндөтүп өстүрүп, 100 жыл емес 1000 жылдап ынтымагыбыз улана берсин. Ассалаумағалейкум ұртығандар. Мына бүгінгі күн жақсы күндердің бірі екен. Жақсынақай тілектер айтылуда. Бұл мареке өз ұғына жетті деп ойлаймын. Дағы астында жақсы программалар бар. Аман болуңыздар, бар болуңыздар. Саламатсыздар туғандар. Бүгінгі күн бір келін айтышына Құдай Тағалам bir gün берет, 1000 күнге теңек істейді. Ошол күн бүгін болып тұр. Отырған
келгениңерге чоң рахмат. Ушундай ынтымак Кудай Таалам берген ынтымак улана берсин, кылымга кете берсин. Жана бир тууган айтты, кудалашалы деп. Эки жаман тоого чыкса уушуп түшөт, эки жакшы тоого чыкса кудалашып түшөт деп. Эми силер дагы ошо жанагы бир тууган айткандай куда бололу, бир тууган бололу, колубуз узара берсин. Бул Кыргызстанда бүт тағдар улусу өтө чоңуру, колубуз узарган ушул, мындан ары дагы жаштарыбыз, мындан ары да улантат. Акыл жаштан дейт, мүмкүн мындан да жакшы болот. Кудайым силерге кубат берип, бес оолуңарды берсин. Эмки кезиккенге чейин саламаттуу болгула, тамагыңар таттуу болсун. Дагы программалар бар экен, ошого катышын балдар. Азыр тамагыңар таттуу болсун, бес оолуктуу болгула. Таттуу болсун, урматтуу таздарым. Ама молдула ар дайым жакшылык менен кездешип туралы. Туугандар, бүгүнкү курултай күнү менен куттуктайм баарыңарды. Баардыгы заман эсен бололу. Бала бакыраны өстүрүп, ушул таздардын санын көбөйтө берели. Konoktор, урматтуу айылдын аксакалдары. Бүгүн аябай жакшы күн өтүп, ушул күнүбүз жанагы бери айтып атчак уланбай турсун. Ушу бир чоң дарак болуп, ушул дарактын бутактары көбөйүп, тамырлары бекемдеп, ушундай курултайда жакшылыктын үстүнө жолугуп туралы. Баарыңарга чын денсаулык, бакубак ыйман берекелүү сыйлайды. Үйлөгөр менен аман болгула, бала чакалар өсүп турсун. Кудай Таалам бүгүнкү күндө өз рызкысын чачып турсун силерге. Даржан саламатсыздарбы? Тамагыңар таттуу болсун. Жанатан бери жакшы сөздөр айтылып атпайбы? Ушундай туугандар биригели депчи, ышкылып ошол айтылган сөздөрдүн баарын Алла Таалам кабыл кылсын. Бардыгыбыз ар кайсы Кыргызстандын ар кайсы булук бурчунан келип отурабыз. Эл журтка салам айта баргыла дегендей. Сиз кайда болосун, аман эсен болуп эле. Ортодо ынтымак мындан дагы уланып, көбөйүп дегендей. Дагы балким тааныбай жүргөндөр болсо, аларды дагы тартып дегендей. Ушундай тойлор көп болсун. Денсаулыкта болгула, аман эсен болгула. Ар дайым эле ушундай тойлордо, автосорконун ичинде жыргап коонап жүрө бериңиздер. Урматтуу коноктор, биз аябай кубанычтабыз, сыймыктанабыз. Анткени бардык адамдарга эле мындай тойго насип боло бербейт. Ушу тоңдо именно ушу Алмаз экөөбүз келип, бир жылкыны эле союп алып келдикчи деп өзүм таңкалып койбой, жаман байбой экенбиз деп жүргөнбүз. Бул да чоң милдет, чоң вазифа, бир эле чоң урунун милдетин аткарып, ушундай ар кайсы жактан 7 дубандан келген урматтуу конокторго келип, кандай кичине болсо да санын кошуп болуубузга сыймыктанып атабыз да. Анан туугандар, ушул дагы бир жолу айтам, ынтымагы бекемдей берсин, кыз алышкыла, куда болгула, сөөк жагыткыла, туурабы өтө жакшы нерсе да. Чоң сарайга кыз бергиле, кайра ишти алыш керек да. Анткени бул мындай кыз алмашып, күйөө бала болгондо ынтымактар бекемдейт да. Кудай буйрса, ошондой болуп эле болуш керек буга чейин. Мындан ары дагы ошондой болсун. Анан эми эмне дейм? Жаштарга кайрылгым келип атат. Мына ушуга чейин умут, сиздер жоопкерчилик алып, ушул бир жакшы учукту каалап, азыр мен сурайынчы. Көчөнү мен алып жүргөм, андан кийин коп койгон, азыр сурайм, кайда чалам сага. Өзгөчө жаштар экен уюштуруу тобунда. Силерге азыр эме берилип атат. Мындан ары дагы жогорку деңгээлде ушинтип уюштуруу аталарыңардын, апаларыңардын батасын алып, өсүп, өнүгүп, ошентип эле эжекеге рахмат. Мына куулжуган уну менен жаштарга алып бардыңыз, мына ырдап жатты. Баарыңыздарга рахмат. Буюрса эмки той мындан да жакшы болсун. Көп саныбыз көбөйсүн,
Эм келгенде жеңелерди дагы келиңиздер. Алар да көрүшсүн жерди туурап, жаңгыз келе бербей. Биз аябай кубанычтабыз. Тоң элинин жалпы элинин атынан сиздерге ысык салам. Куш келипсиздер. Ар кайсактан келген коноктор жакшы эс алып, жакшы маанайда өмүрүңүздөргө ушул унутулгус күндөр болуп калсын. Сизге рахмат, мына тарыхка тартып атасыздар. Ринатка рахмат, жаш болсо да мына кандай жакшылыкка уюштуруп, ошо жакшы деңгээлде тосконго аракет кылып атат. Өзүмдүн иниме рахмат. Мына Кудай буйрса мындан ары ушу алмаз иним Чолпон Бекбайкеме жардам берип, жакшынакай ушу курултайларда алып жүрүп, бул өтө чоң сыймык. Сиздерге рахмат. Анан уруксат берсем мен бир-эки музыка сиздерге тартып коеюн Сикөл жөнүндө. Баарларды отуп, мен эле тартып коеюн. Сикөл жээгине сейилдеп чыктым, ысымын өзүңдүн алыстан уктум. Кайыктын калагы толкунду жиреп, толкундар апакем кандайсың, апакем кандайсың дешет. Кайыкта бар адам тербелип тездеп, бактыма жаралган өзүңдү эстеп. Üstümün bulutlar göçüp, bulutlar atakem kandaysın deşip. Tuhanlar konuklar, var bez olup kalay, etelemeke, kalı otureklerine kabul olsun. İçine teyzekin zayıf etmedi. Bu da söz olur, söz tanıtsanız vakit kalır. Var bez olup kalay. Hurmatlı bir tuğanlar, tamamınızlar tatlı olsun. Sizlerge kıymetli rahmat, ушундай uzun жол артып, ушул жерибизге келип, сиздер даамыбыз тийип, отурганыңыздарга чоң рахмат. Аза болсо көптөй көрүп, сейибизди көрүп, мына ушул көлдүк туугандарда отабыз, көлдүк туугандарда биз ушул көлдүктөр, тоңдуктар менен бирге тосуп атабыз. Бул ушул курултайыбызды бүгүнкү табактын организаторлору ушул тоңдук бир туугандардын атынан болуп атат. Отуруп аткан биз чоң союлуктар обслуживающийбиз болуп атабыз. Айта кетели, айта кетпесек болбойт. Адайки программаларыбызды Ринат байке айтат программада. Эми жакшы отуруп, жакшы кемчилик болсо жоктой көрүңүздөр, артыгы болсо арттыра бериңиздер. Тамагыңыздар таттуу болсун, жакшылыгыңызга эс алыңыздар. Assalamu alaikum, hurmatlı ağayın tuğanlar, atalar, havalar, ağalar, qadırlı konuklar, şu alыс жергеден beri şu bir tuğan deyip bizning Siko'l jergesine, Şoğuş jergesinden, Narın jergesinden, Yeminden uşaqa ağayın tuğanды izlep kelip atkan bir tuğanlar sizlerge şu Şoğsora elinin atынан, şu жаштардын атынан, барыбыздын атынан sizlerge salam. Hurmatlı ağayın tuğanlar, şu sizlerge okşawan ağalardын кылып кеткен эмгегин көрүп, биз артта турган жаштар дагы бүгүнкү күндө ушул аксакалдардан бат алып алалы деп, сиздердин астыңызга урмат кылалы деп ушакка келип отурабыз. Бүгүнкү күндө ушундай даражага жеткирип аткан улуумун аксакалдар сиздерге чоң рахмат. Мына биздин аталар, агалар ушул бүгүнкү күндө бизге ушундай бир жакшынакай бир ырыскы берип айтып атат, агайын алтындар, ушул биз отуруп турабыз, силер кызмат кылгыла деди. Биз ошол аталардын кызматын актап атабызбы, актабай атабызбы, эми конок узагандан кийин анысын угабыз, бирок бүгүнкү күндө колдон келген аракеттерди, улумундан көргөн үлгүбүздү коноктосуп сиздерди кучак жайып отурабыз. Ушу бүгүнкү келген ар дайым ар жака алыстан келген коноктор сиздер ыраазы болуп кетсе экен деген тилектебиз. Ушу аталар, агалар баарыңыздарга Кудай ден соолук берсе экен, өмүрүңүздөргө, жашооңуздарга береке берсин. Ушинтип баарыбыздын башыбызды бириктирген, өтүп кеткен ушулга эмгеги бар, өтүп кеткен аксакалдарыбыз да бар эле, имамбек аталар. Ошолордун арбагы ыраазы болсун. Ошол кишилер ушинтип баарыбыздын башыбызды бириктирди эле. Өткөндү эстебесек, кийин бизди да элестебей калышы мүмкүн. Ошон үчүн өтүп кеткен аксакалдарга дагы жаткан жерлери жай болуп бейиштен берсин демекпиз. Эми бүгүнкү отурган агайын туугандар,
ушакта жаштар болуп бизден кичине кемчилик эткен болсо сиздерден кечирим сурайбыз. Мындан кийинки тойлорубузда да Кудай буюрса көп болуп аксакалдар төрдүн көркү отурат деген тилектебиз. Бар болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Ушу төрдүн көркү болуп бизге бата берип, бизге үлгү болуп жүргөн кыргыздын аксакалдары болуп жүрөңүздөр. Барыңыздарга той кут болсун, бүгүнкү жолугушуңуз кут болсун. Биздин да ушу Эсмурат тукумунун 100 жылдык болуп аткан маарекебиз бизге да кут болсун. Биз өзүбүз менен өзгөбөй, белибиз журтубуз менен аман бололу. Бийлик башында турган адамдарыбызга да Кудай ыйман берип, ушундай тойлордун үстүндө жакшылыкка жеткирип, ошолорго да иштен ийгилик болсун. Бар болуңуздар, дагы бир жолу той кыласың. Assalamu alaikum урматтуу бир туугандар, ага туугандар. Эми Алла Субхана Таала бардыгыбызга ушу мүмкүнчүлүк берди. Ушу жерге келип, ушу жерде Ак-Таш Орконун үстүндө Алла Таалам берген рызкысын ушу ичкенге чогуу мүмкүнчүлүк берип атат да. Аллага көптөгөн шүгүрлөрдү айталы. Кыска нуска сөйлөйлү. Алла Таалам ар бирибиздин жүрөгүбүзгө ыйман хидayet берсин, ынтымак, ынсап берсин, тынччылык, токчулук берсин, жашообузга береке берсин. Алла Таалам эки дүйнөнүн жакшылыгын берсин. Бүгүнкү күнү, эртеңки күнү биз ойлогон, биз күтпөгөн жерден келе турган бардык жакшылыктарды берсин. Билип билбейдир кемчилик, катачылык күнөөлөрү болсо Алла Таалам өзү кечирсин. Баарыбыздын жүздөрүбүздө жаркыраган маанай болсун. Мына алтындай убактыңарды бөлүп алыстан бери келип, ушул бир тууган издеп, ушу жүрөк тынчып, ата бабанын изин издеп, кимге ким бир тууганын билип, ушул Ак-Таш Оркондо жакшы сый гана сөз менен, урмат менен гана баягы конокту коноктой узай туруп, күтө туруп, күткөндү чыдап, ошо конок болуп бергениңерге рахмат. Бирок ушул азыр эми бул башы конок кары элек боло турчу убактыңарды айтып коеюн. Ушундан чыкканда бул жерде Олия атабыздын күмбөзүнө барып Куран окуйлу. Андан кийин чыкканда Чолпон атага барып 2 бөлөк теплоходко отурабыз. Ошондо 2 бөлөк теплоходко отурабыз. Бирөө яхт клубтан, бирөө акимияттан. Анан кайра экөө теплоход кезигет көл ортосунан. Эгерде мындай баягы немеңер болсо, формаңар бир аз убакыт болот түшкөнгө. Полотенце, салатенце аныңар бар болуп калса. Ошол жерде кичине сейилдеп 1,5 саат бут серип, таза абада дем алсак, анан кайра чыккандан кийин чоң саройдо Салкын төр кафесинен ушул толугубуз менен кайра жолугабыз. Салкын төрдөн кечки ушун тамагыбызды ичип 7-де ошол жерден 8-ге чейин, 8:30-га чейин болобуз. Асан Байкенин жанагы тарткан кинолорун көрөбүз. Андан кийин саат 9-дарда ар бирөңөргө комнатаңарды баарын бөлүштүрүп беребиз. Ошону менен түнбей бил болсо, тынч аман эсен ойгонуп, толугубуз менен десек, завтракка Алтын ком пансионатында 50 киши жатат, 60 киши Гудлейк деген кошуна пансионатта болот. Ал жерде завтрак кылгандан кийин 10-го чейин баягы кичине убакыт десе, анан көл жээкте бир ачылуу аземи болот. Ошол жерде 100 жылдык майрамыбызды жалпы таздар айылы чогулат. Ошол жерде 1000ге чукул адам чогулат, эки жактан чогулган райондон кишилерибиз келет, ачылуу болот. Ошону менен бир көп кирип бересиңер, Что ортодо жаштар тозуп алган өзүнүн шаан шөкөтү бар кыргыздын. Ошондой анан бул коштошпойбуз. Азыр биз бир туугандарды күтүп аттык элек, тез келип бир туугандардан 5-6 кичине 2 ооз сөз айтып калсамбы деген оюбуз бар эле. Жадырап жайнап келип бериңиздерге чоң рахмат. Ден соолукта болгула. Ушундай эле тойлордо кезигип жүрүңүз. Урматтуу туугандарым, биринчи байлык ден соолук дегендей, бардык туугандарга мен ден соолук каалайм. Ден соолук болсун. Аман болсун. Каерде болсун, иштеринде ийгилик болсун. Ушундай жолугушуулар боло берсин. Туугандар ар дайым ушинтип жолугуп турайлык кылайым. Көптөн бери жолукпай калды, эми жолугу улана берсин. Сүйүнүп атабыз абай. Ошон үчүн мындай жолугу боло берсин. Жолугушуу ак жол той болсун. Улана берсин, иш тунашсын, аман болойлук, эсен болойлук, бар болойлук, тынч болойлук. Мамлекетибиз тынч болсун.
Aman bolaylık. O meyin tuğanlar. Yaşlar. Bilecek sizlerdeki. Bilecek sizlerdeki ballar. Yemi sizler ulantasınız mı yani? Ulanta öyle dağı. Ben canı bundan 15 yıl başta bütün kemindiklerini gelip tanımaya aldım. Amcamçası beni tanıdık kalgan eken, ayvay razı kıldı beni. Salam aytdı, ulan hizmetinizi unutmayın dedi. Oşun için sizlerin hizmetinizde unutulmaydı, hiç kaçan. Aman bol bula, esen bol bula. Buna şunu bulan teoriler. Tınçılık kalayım sizlerge, ders olup kalayım. Koymayın. Rahmat. Урматтуу биздин коноктор. Секретçi biri çıkıyorsun. Ayal şöyle demle. Berekesin versin de olur da. Anasız karlarında bestedi Kuştaşım koydum melek kurgan canım Kan kende sensiz ömür Sen gitken karanlık çok çare taçır Günüme karay veremem bönazı Bir gizme Uşak koyup kendindirsin Canavutun cazı Cumuştan şandık aytıp tüne Tuğanlar uyuşturup üçüncüden tostuğu da buğa şeyin emede Karabıcan'ın sentrinde bul bolsa ketip atkanda mına Manastın esteligi Oşşarında mına Turgunbay Ergешевтің estelигин açıp atabыз. Tazlardan çıkkan akım birinci uşul bizdin rayon sentrinin estelигini açtık. En başta Mına acıke jaylası canlı ertelerin Bizim nasıl konumuzda batarya bize yetki topun batarya konumuzda
es alalım. Amin. Sakallılar. Sakallılar patayıp koysunuzlar. Esenbay gözünü severmeyin. Esenbay Uşul kurultayı kutlu olsun. En sağlıklı olun. Var şundayız. Жақсылықта көрөңүз. Кайда болмосо аман болмайлы баарыбыздын жакшылыктын үстүнө жүрө берели. Мындан ары дагы курултайыбыз улана берсин. Ишибизге ийгилик каалайм. Ден соолук болсун баарыңарга.